Гүлжайна Атаканова. Бирөөлөр ойлогондой эч кимдин үй бүлөсүн бузган эмесмин. Белгилүү кодул Гүлжайна Атаканова өзүнүн соц баракчасында пост жазып чыкты. Мен бүгүн көп суроолорго жооп бергим келди. Ооба, карапайым үй бүлөнүн кызымын. Ата-энем 7 баласын каргалууга кактырбай чоңойтту. Мен ушундай тыпырайган капкара кыз элем. Ушул кезимди сагындым. Эч ким мен жөнүндө жаман айтчу эмес. Ооба, ажыраштым, жараштым. Кайра күйөөгө чыгып, кайра ажыраштым. Булардын баары пешине экен. Ким эле турмушунун бузулушун кааласын, мен да каалаган эмесмин. Тагдыр мени каалагандай калчады, кыйнады, ыйлатты. Баарына шүгүр кылдым. Азыр баары аркада калды. Пешине терим менен уна, үй алдым, бизнес ачтым. Бирөөлөр ойлогондой эч кимдин үй бүлөсүн бузбадым. Көрүнгөн менен жатып туруп кеткен жокмун. Башкалардай болуп ичип чегип кеткен жокмун. Шалпылдап көрүнгөн эркек менен ойнош болуп же негерге тийип кеткен жокмун. Аллага шүгүр, жүзүм жарык жашап келе жатам. Бардык жерде сөзүм бийик, себеби аркам таза. Дагы суроолоруңуздар болсо кийинки билдирүүдө жооп берем деп билдирди. Маалымат блогу Аргумент Чекиткейчи. Күйөөсү тирүү турганына карабай Самара Каримова кара кийинди. Анжеликаны туураган Самара Каримова да Дубайдан кара кийинип, мечитке барган көрүнүштөрүн Инстаграм баракчасына чыгара баштады. Кыргыздын салтында жок мындай жорукту пропаганда кылганы кайсы акылга сыят. Күйөөсү өлгөндө кара кийинчү эле. Эмне бул ырчы жамандыкты көксөп калганбы? Инстаграмда 1 800 000 ашык катталуучусу бар Самара Каримова жаштарга тескери үлгү көрсөтүп атса, кой деп койчу жан жокпу? Көпчүлүк ырчыларыбыз жеңил-желпи жоруктарды коомчулукка таңуулашып, шоуга айлантууну адат кылып алышты. Тиешелүү бийликтин бутактары тарбия иштерин жүргүзбөсө болбойт го деп Арыба KG сайты жазып чыкты.